Илим билимге, маалыматка, өсүп өнүгүүгө умтулган адам интернет, телерадио менен гана чектелбеш керек. Ааламдашу заманында билим алуунун негизги булагы болгон китеп техниканын өсүп өнүгүүсүнө карабай, өз ордун жоготпой келет. Бирок учурда китеп окуган жаштардын саны аз. Андыктан мектеп окуучуларын китеп окууга үндөө максатында ар кандай эл аралык долбоорлор иш жүргүзүшүүдө. Мындай иштердин бири USAID эл аралык уюмунун Бирге окуйбуз долбоору эсептелет. USAID'in Бирге окуйбуз долбоору Кыргызстанда 2014 жылы өз ишин баштаган. Биринчилерден болуп 2014 жылы Кыргызстандын Чүй областы, Бишкек шаары, Талас областы жана Жалал Абад областы биринчилерден болуп бул долбоорго катышкан. Азырда өз ишин улантып жатат. Ал эми экинчи этапта болсо Ош, Баткен областтары кирди. Ал эми үчүнчү этапта ушул үстүбүздөгү жылдын июнь айынан тарта Скөл областы менен Нарын областы бул долбоорго кошулду. Биз өзүбүздүн ишибизди ушул 15 жылдын июнь айынан баштап ишибизди баштап келатабыз. Башталгыч класстардын мугалимдеринин билим деңгээлин өстүрүү менен катар окуучулардын башталгыч класстын окуучуларынын окууга болгон жөндөмдүүлүгүн арттыруу, окууга болгон кызыгуусун арттыруу, ата-энелер менен иштөө, бирге окуу, ата-энелер менен чогуу, китептерди бирге окуу балдары менен, ошондой эле коомчулукту ушул китеп окууга тартуу болуп биздин негизги иш пландарыбыз ушундай, максаттарыбыз. Долбоордун алкагында 8 сентябрь дүйнөлүк сабаттуулук күнүнө карата Каракулуш шаарындагы максаттуу түрдө тандалып алынган мектептердин башталгыч класстарынын окуучулары үчүн чакан иш-чара өткөрүлдү. Алгач номер 3 гимназия мектебинин 1 классынан 4 класска чейинки окуучулары үчүн Happy Newman's Village этно комплексинде жомокто мейманда аттуу иш-чарасы менен башталды. Мектеп окуучулары да окулган жомокту кунт коюп угушуп, берилген суроолорго жооп беришти. Алар сабаттуулук күнүнө карата уюштурулган иш-чарага активдүү катышып, өздөрүнүн илим, билим, китеп жөнүндөгү ыр-саптарын да айтып беришти. Кыргыз тилим ала тодой бийигим, көкүрөккө наксак салган тумардай, кыргыз тилим баа жетпегис ыйыгым. Кагаз калемим, бүгүн колго аламын, билим жолун басууга тилгилденген баламын. Жүрөгүмдүн байлыгы, кыргыз тилим кыялымдын кайрыгы, адам менен адам бол деп үйрөткөн кыргыз тилим бул жашоомдун жарыгы. Бияка мен билим алганы, жомок укканы, белектерди алганы келдим. Бияктан кайсы жомокту окуп берди? Хан жөнүндө аябай кызыктуу экен. Бул жерде бүт балдар акылдуу, имандуу, жакшы балдардан, жакшы кыздардан экен. Бүгүн баарына бирден, экиден ошондойдон белек беришти бизге. Баары тең жакшы экен, тыпырайган балдардан, тыпырайган кыздардан экен. Эжейлер деле бүгүн хан жөнүндө жомок окуп берди, ал абдан кызыктуу экен, мага абдан жакты. Китептеги окуялар ак-караны ажырата алууга, турмуштагы акыйкаттыкты сүйүүнү баалоого, кыянаттыкка жана башка турмушта кезиге турган терс факторлордун баарына туруштук берүүгө жардам берет. Ички дүйнөнүн, руханий байлыктын өнүгүшүнө түрткү болоорун адистер далилдеп чыгышкан. Андыктан мындай долбоорлорду колдоп, мектептерде бул ишти өнүктүрүү керек дешет агартуу тармагынын кызматкерлери. Номер 3 гимназиядан келдик. Бул USAID Бирге окуйбуз долбоору боюнча иштеп жатабыз. Аябай жакты бизге короосу. Бул жерден боз үйлөргө кирдик, балдарга жомок окуп беришти. Бизге аябай жакты да. Мындай программаны өнүктүрүш керек. Балдарга бул аябай керектүү нерсе да. Дүйнөлүк сабаттуулук күнү 1965 жылы 17 ноябрда ЮНЕСКО тарабынан жарыяланып, биринчи жолу 1966 жылы белгиленген. Бул күнгө карата уюштурулган иш-чаранын уландысы Түгөлбай Сыдыкбеков атындагы областтык китепканасында өткөрүлдү. Иш-чарага өкмөттүн Ысык Көл облусундагы Эйгарым укуктуу өкүлү Эмилбек Каптагаев катышып, мектеп окуучуларына Кыргыз эл жомогу китебинен Ыры салды ынтымак жомогун окуп берди. Ыры салды ынтымак. Илгери бир акылман карыянын 9 уулу болуптур. Бирок балдары атасынын айткан акылын укпай, ар кимиси өз бетинче жүрүп, чоңу кичинесин сабап, кичинеси чоңуна акырая карап, биримдиги жок 9 бир тууганды бөлөк кишилер да уруп кетишчү экен. Бир күнү атасы балдарынын кылыгын ойлоп терең ойго түшөт. Эч айла болбогон соң карыя тоого барып,
үйүнө чоң тутам тобулгунун жыгачын көтөрүп келет. Анан балдарынын баарын чогултуп алып, кана балдарым, күчүңөрдү сынап көрөйүн. Мынабу тобулгуну ушу тобу менен сындырып көргүлөчү деп байланган тутамды карматты. 9 улдун ар бири кезектешип күч сынашты. Бооланган тобулгуну эч кимиси сындыра албай, акыры шалдайып отуруп калышты. Карыя тобулгунун боосун чечип, эми бирден сындырып көргүлөчү деди. Балдары бирден тобулгуну ошол эле замат чарт-чурт сындырып салышты. Алар сындырганына мактанышып, жыргап калышты. Ушу жерде да сен мен деп айтыша кетип жатышты. Күчтүүлөрү күчү жогун жыга коюп, кыр көрсөтүп турушту. Эми абышка балдарын отургузуп алып, нускалуу сөз баштады. Мен силердин келечегиңерди ойлоп капа болом. Душманыңар көп. Эгер ыркыңар жок болсо, душман деген силерди жанагы жалгыз тобулгудай чарт-чурт сындырып коюп кете берет. Ал эми боолонган тобулгудай бирдүктүү болсоңор, сындырмак түгүл, силерди эч ким майтарада албайт. Мына аны көрдүңөр го. Турмуш деле ушундай. Силер канчалык бирдүктүү болсоңор, ошончолук зоболоңор көтөрүлөт. Ынтымак бар жерде ырыс токтойт. Менин айтарым ушул балдарым. Эсиңер болсо, айтканымды угуп калгыла деп карыя сөзүн бүтүрөт. Көп узабай карыя кайтыш болот. Балдары атасынын айткандарын эстеп, акылга келип, бирдүктүү оокат кылышып, касташкан душманын жеңип, артык дүйнөсү болсо бей бечарага берип, ынтымактуу турмуш өткөрүшүптүр. Ырыс алды ынтымак деген сөз мына ошондон калган экен. Уктуңар беле ушу жумакты? Эмирбек Каптагаев окуучулар менен ынтымак темасында баарлашып, окуучулардын ой пикирлерин укту. Башталгыч класстын окуучулары кичинекей болсо дагы өздөрүнүн активдүүлүгүн көрсөтүшүп, бийлик өкүлүнө өздөрүнүн кызыккан суроолорун да узатышты. Мен эң жакшы окуган сабагым математика болчу. Ошо математика боюнча университетти да бүттүм, математик кесибим. Кийин аспирантураны бүттүм, математика боюнча математика илимдеринин кандидаты деп диссертация коргогом. 23 математика боюнча илимий эмгек жазгам. Негизи математиканы жакшы көрөм. Китепти көп окуган адам менен китеп окубаган адамдын сүйлөө иречин салыштырса болот. Китеп окуу ораторлук алып келбесе да, керек жерден оюңузду кенен, түшүнүктүү, терең чагылдырганга жардам берет. Өз убактысын бөлүп, окуучуларга жомок окуп берген облус башчысы Эмилбек Каптагаев балдарды көбүрөөк жомок китептерин окууга үндөп өттү. Силер дагы өзүңөрдүн бөбөктөрүңөргө жомок, ырларды окуп беришиңер керек. Өзүңөр да көп окуш керек. Анткени бул жомок болгон менен ал жердеги окуялар, ал жердеги жанагы жаныбарлардын өз ара карым катнашы, сүйлөшкөнү, же болбосо жаныбар менен кишинин ортосунда мамиле бул жашоодогу, турмуштагы реалдуу эле сабак. Жомоктон ушу бул жашоого сабак алат киши, ошон үчүн жомок айтылат. Жомок жөн жерден чыкпайт. Ошол мына могу жердеги жомок окубадыкпы азыр, ырыс алды ынтымак деп. Мындан эмне сабак алып атабыз биз? Ынтымактуу жашаш керек деп. Мына ошол сыяктуу эле эр жүрөк болуш керек, ак ниет болуш керек, мээнеткеч болуш керек дегендин бүт баары жомокто бар. Ошолордун мисалы менен бар. Облустук китепканада уюштурулган иш-чара бир нече этаптар менен өткөрүлдү. Мектеп окуучулары үчүн жаңы жомок китептеринин көргөзмөсү да уюштурулду. Аталган китепкананын кызматкерлери да окуучуларга сабаттуулук жөнүндө маалымат беришип, викторина жана башка оюн зоокторду ойнотушту. Мектеп окуучуларына долбоор тарабынан жомок китептер, окуу куралдары белекке берилди. Бүгүн болсо эми баягы билесиңер ЮНЕСКО менен международный день грамотности дейт. Ошого байланыштуу китеп окуган киши только билимдүү болот. Ошон үчүн биз бүгүн ошо эрге балдар үчүн кандай китептер, энциклопедиялар, мынакей жомоктор, ар түрдүү адабияттар, ошо кичинекей бүгүн болсо ошо 3-4 класстын балдары келет экен. Ошого арнап ушундай китеп выставкасын уюштурдук. Андан башка бүгүн азыр чоң массалык иш болот. Бул конкурс, ар түрдүү викториналарга балдарга даярдадык да, ошо ар түрлүү жоопторго сөз беришсин. Кандай балдар ушу балдардын билели деп атабыз да, балдар китеп окуйт экенби? Ошо китептерге кызыгат экенби? Кандай китептерди билет экен? Ошолордун каармандары менен тааныш экенби деген суроолор менен ошо бир балдар менен бир жакшы оюн, китеп дүйнөсүнө деген оюн өткөрөлү деп атабыз.
Азаттык радиосу тарабынан 60ка жакын жомоктор белгилүү ырчы коомдук ишмерлердин окуп берүүсү менен аудио жазылма болуп жазылган. Бул жомокторду интернет түйүндөрүнөн кантип алуу керектиги боюнча окуучуларга маалыматтар берилди. Муну менен катар окуучулардын англис тилине болгон кызыгуусун арттыруу, тил үйрөтүү багытында долбоордун иш программасында капталган. Бирге окуйбуз долбоорунун алкагында биз бир топ иш-чараларды өткөрдүк. Анын ичинен ошо балдарды англис тилине кызыктыруу деген да компонентибиз бар болчу. Анткени сабаттуулук күнү болгондуктан сабаттуулукка тил да кирип жатпайбы. Азыркы учурда англис тилинин популярдуулугу күндөн күнгө күчөп бара жатат. Ал дүйнөлүк тил болгондуктан ошо балдардын кызыгуусун эртерээк арттырышыбыз керек деп ойлойбуз. Ошол анан мен өзүм англис тили боюнча, англис тилинин методикасы боюнча тренермин 2009-жылдан бери. Анан мындай иш-чараларды көп эле өткөрүп жүрөбүз. Бүгүнкү бөлүк биздин жалпы иш-чаранын бир гана кенеде бөлүгү болду деп айта алам да. Облус аймагында бардыгы 192 мектеп болсо, алардын 122си бул долбоорго кирген. Бүгүнкү күндө долбоорго кирген мектептерде атайын иш-чаралар өткөрүлүп келүүдө. Аталган долбоордун коомчулук менен иштөө мобилизатору Динара Мансурова негизги максаттарына токтолуп өттү. Мектептерге биз тренингтерди өттүк элек. Ошол тренингтерден кийин эми азыр ар бир мектептерибизде, максаттуу мектептерибизде атайын программага жараша иш-чаралар жүргүзүлөт. Ошол иш-чаралардын бири бүгүнкү сабаттуулук күнүнө карата биз 6 мектепти, ошо максаттуу мектептерибиздин ичинен Каракол шаарындагы 6 мектепти алып, ошол 6 мектеп атайын даярдалган иш-чараларга ошо сабаттуулукту, риториканы, балдардын билимге болгон умтулуусун күчөтүү үчүн, китепке болгон кызыгуусун күчөтүү үчүн биз ушул максатта иш-чараларды уюштуруп атабыз да. Эми келечекте дагы көптөгөн пландарыбыз бар. Буюрса бул долбоор атайын 1-класстан 4-класска чейин окуган окуучуларга арналган. Ошол окуучулардын китепке болгон кызыгуусун, жанагы маданиятын, мамилесин жана башка дагы биздин программада ата-энелер менен бирдикте окуу, үй бүлө менен чогуу окуйбуз. Жанагыда бизде атайын окуу лагери деп коет. Ошол жай мезгилдеринде аны да уюштурабыз. Август айында долбоордун алкагында облус аймагындагы мектептердин башталгыч класстарынын мугалимдери атайын 40 сааттык окуудан өтүшкөн. Бүгүнкү иш-чарага катышып жаткан номер 1 инновациялык гимназия мектебинин мугалими Анара Өмүралиева уюштуруучуларга ыраазычылыгын билдирди. USAID окуу долбоору боюнча 5 күндүк окуудан өткөнбүз. Башталгыч класстын мугалимдери. Анан ушул боюнча быйылкы жаңы окуу жылдан баштап ушул программанын үстүндө балдарды кантип окууга кызыктыруу үстүндө иштеп жатабыз. Ал эми бүгүн болсо биздин областтык китепканага ушул активдүү балдарды чакырып, кече уюштуруп, губернатор өзү Эмилбек Саламатович келип балдарга жомокту өзү окуп берип, талкуулап, балдарды дагы бир жолу жомокко кызыктырып, абдан жакшы кече болду. Бардык ушул бүгүнкү иш-чараны уюштурган уюштуруучуларга, китепкананын кызматкерлерине бардыгына чоң ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Балдарга жөн гана кетирбестен белектерди да тапшырып, балдардын ушундай өмүрүндөгү бир кызыктуу, эң маанилүү күндөрдүн бири болду. Биз бардык иш-чарада болгон нерсенин баарын класска барып балдарга талкуулайбыз, китептерди чогуу окуйбуз. Абдан чоң рахмат. Каракол шаарында өтүп жаткан иш-чарага 6 мектептин окуучулары катышты. Номер 9-орто мектебинин окуучулары үчүн Кусейин Эсенгожоев атындагы облустук балдар жана жаштар китепканалык борборунда экскурсия уюштурулду. Окуучулар борбордогу китептер менен таанышышты. Борбордун эмгек жааматына түзүлгөн Курчак театры буга эне жомогунан үзүндү коюп беришти. Кемпейир буга эне. Адам деген кандай экенин али билбей турбайсыңбы? Adamlar kayverenemez. Birin ayabay. Bunu neticesinde sağa verip koyalım. Bir ok başka adamlar görse bunlar da öldürüp salar. Anam bunlar da ağzlarını tartıp sağa inme güç geldi bu böyle. Hiç kim tapmaz, alnız kim tarafı bu bağlar.
окуйбуз долбоору биздин областта 2 жылдан бери жүрүп атат да. Мындан мурунку долбоорунда USAID каржылаган библиотекарларды, ата-энелерди, окуучулардан, анан башталгыч класстын мугалимдеринен ар кандай опростор жүргүзүп тесттерди алышкан да. Ал эми быйылкы жылдан баштап бүт башталгыч класстын мугалимдеринин курстан өткөзүштү. 40 сааттык курсу бүттү, эми 38 сааттык курсу башталат. А негизи бул долбоордо деген бүт башталгыч класстын окуучулары үчүн өтө көп жардам жакшы жардам болуп атат да. Мугалимдер үчүн дагы мугалимдер эми 38 саатын бүтсө сертификат алышат. А сертификатында болсо ушу бирге окуйбуз долбоорунда баардык предметтердин арасынан адабий окуу предметин ушуну деген алып кетип балдардын сөз байлыгын, кеп маданиятын өстүрүү боюнча өзүнүн салымын чоң жакшы кошуп атышат да. Биздин областта деген 1000ге жакын мугалим уже курстан өтүштү. Эми калган 38 саат мектептен өтүшөт дагы. Анан бул боюнча бул ыкманы мектепте окуучулар үчүн биздин мугалимдер жайылта алышат да. Бул абдан жакшы долбоо биз үчүн. Көп жаңылыктарды алып келип атат, көп жакшы ыкмаларды алып келип атат. Балдардын жанагы китепти окуу боюнча кантип окутуу керек, ошол боюнча көп ыкмаларды алып келип атышат. Аталган борбордун фондунда 5000ден ашык китеп бар. Бул жерден балдар жазылып, ар кандай адабий китептерди, жомокторду алып окуса болот. Борбордун директору ар дайым китепкана жаңы китептер менен толукталып турарын айтып, окуучуларды китеп окууга ата-энелер да үндөш керек деген оюн баса белгиледи. Мен ойлойм балдар үчүн биздин китептер жетиштүү эле маалымат алганга болот. Өзгөчө кичинекей бөбөктөр үчүн жомокторубуз көп, жаңы китептерди көбүрөөк алып келип койдук, жомоктор жетиштүү. А балдардын окуусу бул эми ата-энеден да болот да, мектептен да болот. Ата-эне эгер талап кылып баланы оку деп балдардын окуусуна көңүл бурса, бала сөзсүз келип китеп окуйт. Үйнөн үйрөтүш керек да, аны үчүн мектептен дагы ошондой талап коюш керек. Тиги материалды таап кел, буну окуп келе десе, балдар сөзсүз келет. USAID эл аралык уюмунун бирге окуйбуз долбоору алкагында уюштурулуп жаткан иш-чаранын жыйынтыктоочу бөлүгү шаардагы билим китеп сатуучу дүкөнүндө өткөрүлдү. Бул жерден окуучулар сатыкка чыккан ар кандай китептер менен таанышып, маалымат алышты. Кайсы жерге келдиңер? Билим деген китеп дүкөнгө келдиңер. Биздин китеп дүкөндө атайын балдарга арналган курс бар. Көрдүңөрбү? Бул жерде жалаң балдарга кыргыз эл жомоктору, кызыктуу энциклопедиялар бар. Көп окуган көптү билет дейт. Көп окусаңар билимиңер күчтүү болот. Жаштарыбыз кийинки учурларда жалаң компьютер менен, интернет менен алектенишип китепти окубай калышкан болчу. Азыр болсо биздин кичинекей жаштарыбыз китеп окууга үндөлүп атат. Мен ушул проектинин ачылышына аябай жактырамын. Китеп билим булагы, китеп өмүр чырагы деген кыргыздын макалы менен мектеп окуучуларын китеп окууга үндөп кетмекчибиз. Ал эми бирге окуйбуз долбоорунун алкагында мындан ары да ар кандай иш-чаралар өткөрүлмөкчү.